Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatly cemaat. Birinçiden бүткүл аламды жок жерден жараткан, ошол заттын буйругу менен таң атып күн баткан, сенеге жаратуучу Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана пайгамбарыбызга жүрөгүбүздүн эң эле төрүнөн чыккан салаваттары жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала сиз биздин ушул убакка чейин кылган кыраатыбызды, окуган намазыбызды, туткан орозобузду, берген садакабызды, дегеле ар бир кылган ибадатыбызды толугу менен кабыл кылган болсун. Ошонун негизинде пендечилик кылып, инсандык кылып, билип билбей кылган күнөөлөрүбүздү, чоң кылган жана кичине кылган күнөөлөрүбүздү, ачыктан ачык кылган, ошондой эле жашыруун кылган күнөөлөрүбүздүн бардыгын түп тамыры менен кечирген болсун. Чындыгында Аллах Таала мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Аллах Таала ырайымдуулардын ырайымдуусу, Аллах Таала кечиримдүүлөрдүн кечиримдүүсү. Аллах Таала эзелтеден бар, анын башталышы жок. Аллах Таала ар дайым болуучу, анын аягы жок. Аллах Таала тирүү, ал эч качан өлбөйт. Аллах Таала ар дайым туруучу, ал эч качан уктабайт. Аллах Таала ырыскы берүүчү, аны эч ким кайтара албайт. Аллах Таала мына ушундай улуу зат, Аллахтын улуктугу чексиз. Аллах Таала качан, кайсыл убакта, эмнени, кандай каалаган болсо, дал ошондой кыла алат. Ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө айтат: "Estağfirullah, innalloha ala kulli shay'in qadir." Албетте Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Чынында эле Аллах Таала бардык нерсеге кадыр. Аллах Таала кааласа жок жерден бар кылат. Аллах Таала кааласа бардан дагы бар кылат. Аллах Таала кааласа бүт бардыгыны кайрадан жок кылат. Аллах кааласа асмандан жамгыр жаадырат, кааласа мөндүр жаадырат, кааласа кар жаадырат, кааласа эч нерсе жаадырбай дагы кое берет. Аллах Таала кааласа бай адамды кедей кылат, кедей адамды бай кылат. Аллах Таала кааласа падышаны кул кылат, кулду падыша кылат. Аллах Таала кааласа азат жүргөн адамды түрмөгө кымайт, түрмөдө отурганды кайрадан чыгарат. Аллах Таала кааласа ооруп жаткан, мына өлөт деп аткан адамга шифа берет. Аллах Таала кааласа тап-таза жүргөн адамга өлүм берет. Мына ошондуктан Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва раббака факаббир", сен Роббуңду макта, сен Роббуңду улуктагын дейт. Аллах Тааланы макташлык, Аллах Тааланын улуктугуна айтышлык, бул дагы Аллах Тааланын өкүмү. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Аллах ошончолук мактоого татыктуу зат. Алланы канча мактасаңыз, ал сизге ошончолук согуп берет. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, сиз Аллахка ошончолук жакын болосуз. Аллах Тааланы канча мактасаңыз, Аллах Субхана Таала сизди бейишке эң биринчи кирүүчүлөрдүн катарына кошот. Мына ошондуктан ар бирөөбүз Аллах Тааланы мактап, Аллахтын улуктугун айтып үйрөнөлү. Урматтуу туугандар, бүгүнкү жумада албетте муфтиятыбыздан бирдиктүү тема боюнча муфтиятыбыздан берилген адал эмгек кылуу жана адал тамак жеш боюнча экен. Чынында эле бул боюнча буга чейин канчалаган айтып келди урматтууган. Адалдан максат арамдан сактан, арам тамактан алыс бол, арам тамакты жебе. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын таекеси бейишке кирүүчү тирүү кезинде бейишке киресиң деп кабар келген Саад ибн Абдул Ваккас разияллаху анху пайгамбарыбызга карап туруп айтат: "Эй Алланын элчиси, мен ушунчалык дуа кылып атам, Аллахтан суранып атам, бирок дуаларым кабыл болбой жатат." Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Эгерде сен арам тамактан бир эле жутум жеп койгон болсоң, бир эле уртам ичип койгон болсоң, анда сенин дуаң 40 күнгө чейин кабыл болбойт" деди. Я Алла, ал бейишке тирүү кезинде кабар келген, сен бейиштиксиң деп. Пайгамбарыбыз мактанат эле: "Мына менин тайкем болот, силердин тайкеңер кана, мактана турган тайкеңер барбы?" дейт эле. "Ошол адам менин дуаларым кабыл болбой жатат" дейт. Пайгамбарыбыз ошого жооп берип атат: "Эми сабыр кылыңыз, аракет кылыңыз, буюрса болуп калат, шашпаң, Алла Таала сабырдуу зат" деген жок. Не дейт? Эгерде арам тамактан бир эле жутум жеп койгон болсоңуз, анда дуаңыз 40 күнгө чейин кабыл болбойт дейт. Я Алла, анда биздики кандай болду? Арам деген нерсе урматтууган, бир тамчысы дагы арам, арам деген нерсенин бир филагы дагы арам.
Арамбы болды урмат тұтуған. Бүгін күні жалпы елімізде, жалпы Қырғызстанымызда урмат тұтуған, біліп тұрып көңіл бұрылбаған, білсе дағы өзіні тыя албаған, білсе дағы урмат тұтуған, мен жооп берем, еліміз қылып атқан, ел не дейді деп айласыздан қылып атқан арам тамақтарымыз толтыра. Арам тамақтарымыз толтыра алматуған. Мұның себебі не десе чынында да біз пайғамбары саллаллаху алейхи вассалам айтқан илімді албаптырбыз, алғанымыз башқа біреуге айтпаптырбыз, жеткірбептірбіз. Мұна ошондон бүгүн күнү ушул темага байланыштуу мен пайгамбары саллаллаху алейхи вассаламдын бул хадисин айтып, анан баян кылууну туура таптым. Абу Хурайра разияллаху анху риваятланган хадисте, ан Аби Хурайра разияллаху анху qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ta'allamul faraiz wa 'allimuha fa innahu nisful ilm wa innahu yunsa wa huwa awwal ma yunza'u an ummati. Абу Хурайра разияллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Силер мына олтургандар, уккандар, укпагандар, ак көз, кара көз, кыскасы имандуулар, таалламул фарaiz, силер фарaiz, мурас илимини үйрөнгүлө, мурас илимини алгыла. Ва аллимуха, алгандан кийин башкаларга дагы үйрөткүлө, башкаларга жеткиргиле. Неге? Фа иннаху нисфул илим, себеби бул мурас илими илимдин жарымы дейт. Мурас илими өзү илимдин жарымы. Куран, хадис, фих, сарф, кысасы бардыгы бир жарым боло турган болсо, ал эми мурас илими өзүнчө жарымы. Мына ошону не кылгыла, үйрөнгүлө жана үйрөткүлө. Ва иннаху юнса, себеби бул унутулуп калат. Wa huwa awwal ma yunza an ummati. Менин үммөтүмдөн эң биринчи алына турган илим мына ушул илим деди урматтуу туган. Куран биринчи алынбайт экен. Хадис биринчи алынбайт экен. Фих биринчи алынбайт экен. Балким биринчи үммөттөн көтөрүлүп кете турган, биринчи үммөттөн алынып кое турган нерсе мына ушул мурас илим экен. Бул кантип алынат? Устаздарыбыз бардык айтты. Мурас илимини билген, мурасты бөлүштүрүп бере турган адамдар өлүп жок болот. Алынганы мына ошол. Алынганы мына ошол урматтуу. Сиздин ичиңизден сууру алып чыгып кетпейт. Сиз жосо унутуп калып эле бардыгыбыз аң-таң болуп эле калып кетпейбиз. Балким мурасты билген адамдар, мурасты бөлүштүрүп берген адамдар, мурасты окуган адамдар бул дүйнө менен коштошуп кетет, калган ак көз, кара көз бардыгыбыз бип-бирдейде калып кетебиз. Кандай кылабыз? Боло берет депчи. Мына ошон үчүн эң биринчи алына турган илим мына ушул илим деди. Эми караңыз урматтуу туган, биз эмне үчүн өлгөн жерде союлган арам деп атабыз? Эмне үчүн жебе, эмне үчүн сойбо деп атабыз? Анткени мына ушул мурас илими жок болгондуктан, ал өлгөндөн кийин маркумдун артында калган нерсе бөлүштүрүп бербегендиктен. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримда Ниса сүрөсүндө айтат: "Инналлазина я'кулуна амвалал ятама зулман иннама я'кулуна фи бутунихим наран ва саяслауна саира." Чындыгында жетимдин мал мүлкүнү жеген, адилетсиздик менен алып койгон, тартып алган, жетимдин малыны жеген адамдар булар бир гана дозоктун отуну гана жеп атат дейт. Пулов жеди, аш жеди, чучук жеди деген жок. Балким не дейт? Алла Ниса сүрөсүндө Куранда айтат: дозоктун отуну жеди дейт. Жакында алар отко киришет. Мына ушул жеген адамдар жакында отко киришет, дозокко кирет деди урматтуу. Отту жедиңби, жакында киресиң. Алла айтып атат, мен эмес. Каттуу айтты, анан нарак беракты карабай айтты. Мен айткан жокмун. Алла айтканды сиздерге жеткирип атам урматтуу. Алла мына ушундай дейт. Ошондуктан устаздарыбыз, ошондуктан ушул акча илимдүү аалымдарыбыз бардыгы какшап келет. Эй жебе, эй сойбо, эй ысраф кылба. Неге? Арам, арам. Элибизде деле сөз бар экен, бардыгыбыз билет экенбиз, кара ашы депчи. Кара ашыны берип атат. Кара ашка киргиле. Айланып кетейин, кара аш болсо неге жейсиң? Караш деген сөз өзүмдөн түшүндүрөт. Ойлонуп деле коймо, карашыны берди. Барды ун чукпай кирип алып, жеп алып туруп кете берет экенбиз да, урматтуу туган. Мына ошондуктан бүгүнкү күнү дуаларыбыз кабыл болбой жатат. Мына ошондуктан мусулман өнүкпөй жатат.
Мына ошондуктан урматтуу сиз биз кайгы муңдан чыга албай жатабыз. Неге? Бирөөнүн акысын жедик. Макул жетими жок экен, баардыгы чоң балдар экен. Ошондой болсо дагы ошолордун акысыны шарият боюнча, мурас боюнча бөлүштүрүп бербестен биз жеп алып кетип атабыз да. Азыр айтабыз, урматтуу тууган, караң, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул илимди, мурас илимди, илимдин жарымы деди. Эмне үчүн десе, устаздарыбыз, мухаддис алымдарыбыз айтат, пайгамбарыбыз айтты, буга биздин илимибиз жетпейт. Эмне үчүн илимдин жарым экендиги, биздин илимибиз жетпейт. Демек пайгамбарыбыз айтты, бул акыйкатты айтты, унчукпай туруп ушул жарымыны алганын аракетин кылайын дейт. Десе, кээ бир алымдарыбыз айтат, бул илимдин жарымы дегендиги чечмелеништиги мындайча, зарылчылык көп болгондугу үчүн дейт. Мурас илимине зарылчылык ушунчалык көп, анткени күн сайын адам өлүп атат да. Туурабы? Күн сайын адам өлүп атат, анын бар байлыгыны кантип бөлүштүрүш керек, анын бар мүлкүнү кантип сарфташ керек. Күн сайын адам өлүп атат, урматтуу. Ошондуктан бул ушунчалык зарыл болгондуктан пайгамбарыбыз муну илимдин жарымы деп айткан дейт. Десе, кебир алымдарыбыз дагы айтат, жок, инсан эки баскычта басат. Тирүүлүк баскычы, анан өлүм баскычы. Куран, хадис, фих, башка илимдерге тирүү кезинде муктаж болсо, мурас илимине өлгөндө муктаж. Ошондуктан бул жарымы болуп эсептелет дейт. Кебирлер айтат, жок, бир нерсеге ээ болуу эки себептен болот дейт. Bir нерсеге ээ болуу, мына телефонго ээ болуштук эки себептен. Биринчиси өзүң ыктыярың менен барып каалап сантып алдың. Экинчиси жакын тууганың, атаң, бир тууганың өлдү, ошонун телефону калды. Бул мажбур эмне кылыш керек? Сага калыш керек да. Жакын тууганыңды. Эми ушул калса дагы мына мисал менен алганда 10 000 сом. Ушуну бирөөсү алып алыш керекпи жакынырагы? Же биринчи жеткен алып алыш керекпи? Ша, өлдү дегенче телефон каякта деп алып эле болду. Чөнтөгүңө салып кийин менде калган деп коюш керекпи? Урматтуу тууган, мына ушул өзү 10 000 сом турса, бир туугандардын ортосунда. Мына ушул бөлүнүш керек. Мына ошону мурас дейт. Муну бөлгөндө канча сатасыз, урматтуу, 10 000 сом бир туугандарга канчадан тиет? Эч нерсеси жок экен, бир телефону калды дегенде ушунчалык нерсе болуп атпайбы? Маселе чыгып атпайбы? Жакын эле бирөөсү, биринчи жеткен эле бирөөсү алып ал. Жок, урматтуу тууган, мына ошол адилетсиздик. Мына ошол зулумдук болуп эсептелет. Я Алла. Мына ошондуктан адам баласы эки этапта турат. Бирөөсү өзүнүн ыктыяры менен алыштык, экинчиси мажбурий алыштык. Мына ошондон пайгамбарыбыз айткан, мурас илиминде мына ошол сага келиштигини бул жарым илим деп айткан. Десе, кебир алымдарыбыз айт, жок, сообу жагынан артыкчылык көп болгондуктан пайгамбарыбыз илимдин жарымы деген. Ушул мурас илимиден бир маселе үйрөнсөңүз 100 сооп болот. Фих, Куран, хадис маселеден бир маселе үйрөнсөңүз 10 сооп болот. Бул илими жагынан, сооп жагынан көп болгондуктан мына ошондуктан муну илимдин жарымы деп атады дейт. Я Алла. Кебир алымдарыбыз айтат, жарым деген сөз эки бөлүктүн бирөөсү деген мааниде, эгер эки илим бири-бирине барабар болсо дагы, эки илимдин бирөөсү Куран, хадис, фих болгондуктан, бирөөсү мурас болгондуктан пайгамбарыбыз муну илимдин жарымы деген, ошондуктан мына олтургандар мына ошону үйрөнгүлө. Үйрөнгөндөр калгандарга үйрөткүлө деди, урматтуу тууган. Эми караң, албетте жан бар жерде каза бар, бир инсан өлдү дейли. Өлдү. Анын эң биринчи, урматтуу тууган, артында калган мал мүлкү эң биринчи каяка иштетилет? Маркумду кабырга койгонго чейинки кеткен чыгымдарга иштетилет. Мына шаарда эмне кылабыз? Эгерде ушул жердин тургуну болбосоңуз, ушул жерге учетко коюлбаган болсоңуз, каалайсызбы, кабырды сатып аласыз. Же болбосо айылга алып кетиш керек. Груз 200, алып кетиш керек. Аны жүктөгөн адам дагы эмне кылат? Акчасын бери дейт. Жок, бул жерге коем десеңиз, кабырды сатып алыш керек. Мына ошого эң биринчи маркумдун канча акчасы бар, канча байлыгы бар, мына ошонан иштетилет. Бүгүн ушул болбогондуктан бир тууганы келиши менен, давай, сен эсептеп тур, кеткен чыгымды кийин ортого таштайбыз.
Мына ушундай болот да. Ал кеткен чыгым ортого ташталбайт. Ал кеткен чыгым не кылынат? Өлгөн адамдын өзүдөн иштелинет. Кепиниге кебир адамдар бүгүн өзү дагы жуубайт, атасыны дагы, баласыны дагы, бир тууганы жуубайт. Балким жууа турган адам алып келип, жалдап келип атат. Ошо жууганга акчасы каяктан берилет? Мына ушундан берилет. Кабырга казганга берилет. Же болсам жеткенге кабырды сатып алганга берилет. Эң биринчи мына ушундай. Албетте, мына кылганда дагы ысраф кылбастан, биротола өлүп калды эми билбейт деп зыкымчылык дагы кылбастан. Мисалга алганда кепинге акча керек. Алып кел акчасын берем, ала кел, кепин каякта таппай атабыз, базарлар жабык, сенде бар болсо берип тур. Сатып аласыз. Мына ошондо орточосуну. Эгер бүгүн аппак материал эң төмөнү 50 сом турса, орточосу 100 сом турса, эң кымбаты 150 сом турган болсо, сиз 100 сомдугуну алып туруп, мына ошону узатышыңыз керек. Эң биринчи. Буга кеттиби? Эми урматтуу тууган, бизде бардыгыбызда салт өлүшү менен эле жакын бирөөсү айтат: эгер карызы болсо, менен алгыла. Аласасы болсо, мага бергиле. Түшүндү? Мына мен мойнум алам деп бир адам айтат, урматтуу тууган, ошондон карызы барбы, мойнундагы карыз, экинчи мына ошол төлөнөт. Карыздарын берип бүссүн. Карыз экиге бөлүнөт. Ден соолугу таза учурунда алган карызы, ооруп жаткандагы алган карызы болуп. Карыздарын берсин, урматтуу тууган. Албетте, эң биринчи таза мезгилинде карыздарды биринчи төлөсүн. Ооруп жатканда, кече ооруп атканда мен бердим деп бер деп шустирлик кылып келип калса эле, ма биринчи келсиң деп ага берилбейт. Кое тур кичине. Берем, мана мен турамга, мен өлгөн жокмун. Мен турам, биринчи мына ал жагын тактайлы. Такталып туруп анан берилет. Карыздарды төлөдү. Арттыбы, урматтуу тууган? Арткан болсо, эми осуят кылган болушу мүмкүн. Менин мына ошол жакын досум эле, же болбосо тиги кошунам эле, ошого мынанча акча беришим керек, ошону деп жакын балдарга неле керезин айтып кетти. Осуят кылып, насаат кылып берди. Ошого берилиш керек. Берилгенде дагы албетте ал осуят урматтаган өзүнүн шарттары бар. Бул илимди үйрөнсөңүз анан аласыз. Осуятты кылганда дагы урматтаган малынын 3төн 1-ден берилет. Өзү калганы бир телефону калыптыр. Анан ага 10 000 сомду эмне кылыптыр? Осуят кылыптыр. Жок, 10 000 сом ага толук берилбейт, балким 3төн 1. 3 000 сом гана берилет. 3300 паланчы сом гана берилет, осуят ушу менен бүттү деп эсептелет. Неге? Калган акчасы мураскорлорго калыш керек. Эми мына ошол 4-сү болгондон кийин эми мураскорлордун ортосунда мал бөлүнөт. Бардык туугандарын тактап, андан кийин не кылынат? Албетте Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Лиз-закари мислу хаззил унсаяйн". Эки кызга бериле турган үлүш бир эркекке берилет. Кыздын үлүшү азыраак, урматтуу тууган, кызыны турмушка чыгып кеткен болсо дагы, өзүнчө башка жашаган болсо дагы, анын үлүшү азыраак болот, баласынын үлүшү көбүрөөк болот. Мына ошентип үлүштөр бөлүнүп бүтсүн, бүткөндөн кийин эми өзүңдүн жаныңдан каалашыңча сое бер. Эми сое бер. Эми ихсан кыл, эми көрөм. Эми батырлык кыл, эми көрөм. Канчалык батырсың, канчалык берешенсиң, канчалык сен ихсан кыласың, канчалык өз жаныңдан бересиң, эми көрүлөт да, урматтуу тууган. Неге адам баласын чөнтөгө келип түшмөйүнчө башка бирөөдүкүнө бардыгыбыз деле ой боло беребиз да. Апке сой төлөйт аналар. Неге сен төлөбөйсүң да, сенин белиң оорубайт ага. Ошондон бүгүн күнү ачык шерменде, ачык уят болуп атабыз, бирок сыр бербей жашап атабыз да. Өлдү, тигиде жылкы бар, ап кел. Барган адамдар дагы адилеттүүлүк менен барып арзаныраак бер, мына өлүп атат, кыйналып атат дебейт. Балким 50 000 сата албаганда 60 000 сүйлөшүп келет. Кийин бизге чыгарып бересиң деп. Өз жашообузда болуп атат, өзүбүз көрүп атабыз, башыбыздан өтүп атат, урматтуу тууган. Ошондон устаздарыбыз кайра айтып атат: арам. Сыр бербей отуруп элдикини жеди да. Бербесе не кылабыз, анакка киргиле деди го, деп кирип уруп чыгып атабыз да. Мына ошондуктан урматтуу туугандар, бүгүнкү күнү алхамдулилла биздин өзүбүздөн чыккан илимдүү алымдарыбыздын бирөөсү, балдарыбыздын бирөөсү ким деген Аширов Баяман деген илимдүү бала мынантип мурас деп ошону кыргызчага которуп чыгарып берди да. Ошо даяр нерсени үйрөнүп окуп алайлычы. Даяр нерсени урматтаган балабызга үйрөтүп коелучу.
Arapça емес, түшүнбөйтүлеңиz арапчаны. Мына кыргызча кылып, мурас деп дап даяр кылып, şu juta turgan kılıp berip koydu da. Ova urmat tuğan, sizde mektepte fundamentiniz olmasa dağı dele düşünbeysiz bununçu. Ben azı baş жағын alıp geldim, bunun içi tollığına matematikada. 3'ten beri, 6'dan beri, 7'den beri, 9'dan beri kaldırmay turup bölüp bele turgan mına oşun içinde. Özünüz düşünbeseniz dağı balanız okup atat, matematikanı жақшырақ okusun dağın, mananı sizge düşündürüp versin. Nevreniz, bir tuğanınız matematikani bilsin, mektepten kançalık dengelde zararlı ekendigini bilsin, uşunu ne kılsın, siz düşünbeseniz dağı sizge düşündürüp versin. Yok, biraz malumatınız var, ustaz karmanızdağın uşundan bir üzündü bolsa dağı düşünüp alınız. Nege? Bugün uşul muras bölüm bөгөндүктөн bir tuğan atası dağı bir, enesi dağı bir tuğandar sotlaşıp atat. Nege? Üydü alalbay. Üydü özüge ötkörüp alalbay sotlaşıp atat da. Bir tuğandar kattaşpay jatat. Nege? Kıymılsız mülk maňa kalış gerek. Atam maňa wasiyat kılgan. Jok urmatly tuğan, saňa emes. Kança bir tuğan var, oşonçon ortosga makul wasiyat kılıngan adam özü muras albay turgan adamlarga wasiyat kılgan bolsa, keres kılgan bolsa oşonысы kabul bolat. Özü muras bola turgan balasıga kiçineme kalsın, bul wasiyatı ötpeyt. Bul kerezi ötpeyt urmatly tuğan. Bizde kalasan uşunda yürüp adat, kiçinasiga kaldı da uy, turabı. Kiçinasiga kaldı da bardı oşoga kaldı. Oşontan atayının ölüşü menen ne kıladat? Kiçinasi telefon çalıp atat. Atыңызды alıp ketiňe mi? Жылkıňızды alıp ketiňe mi? Nege? Atayınız bardığı oşo жерде batıp karap atkan. Öldübü? Jok. Bizde жақшы söz var. Agamdı desem jengem jat. Çoçun. Ejemdi desem jezdem jat. Jezdem çoçun da. Bir tuğan ejeň bolgonu menen jezdem başka adam. Bir tuğan ağaң bolgonu menen jеңeň başka adam. Bir tuğan iňiň bolgonu menen keliniň başka adam urmatly tuğan. Jatıp alıp tırmap atat. Ana üçin biz ile bagıp жүрөбүz. Ana alıp ketip eytsin. Ana bolsun bersin mene. Ana bardygy ile şoga ketip atat. Ataynyň barıda hiç kimge ketpeyli bardygy jedile go. Jok urmatly tuğan. Ataynyň öldü, boldu, buyagı çukulana başladı. Mına oşonduktan bizge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, muras ilimini üýrengüle, jana üýretküle. Mına oşonu bölüştürüp berdibi, emi ihsanыңды kıla ber. Biz tıybayбыз. Özü oşol bölüştürüp bütkөнгө özü bir juma ketet da, urmatly tuğan. Bardygyny taktap, irettep, bölüştürüp bergenge özü bir juma. Boptur 2-3 öýünü alıp kelip çoğu eseptegile, tezletkile, 3 günde bütüşü mümkün da, şunçalık tez bolsa urmatly tuğan. Balki müştük degen nerse uşunan kalgan boluşu mümkün. Bolbosa şariatda hiç nerse jok. 3 жылдык пайшамбелик жок bu, жок. Men дагы айтам, кес айтам урматтуу туган. Жагабы, жакпайбы, алмасаң мага кызыктырбайт. Эртең өзүңүзгө башыңызга келгенде анан түшүнөсүз, башыңызга келгенде анан билесиз. Özgөнгө барып келдим, бирөөсү ачык айтты. Мен ушул убакка чейин имамды жек көрөт элем, жаман көрөт элем. Азыр жакшы көрүп калдым, эми айтканы туура экен деп, постоянный ушуга барып угуп калдым дейт. Неге анын имамдагы бетке айтат экен, арам дейт экен, арам жейсиңер дейт экен, жебе келет экен. Бул жек көрөт экен, эмнеге уй союп берсе атасыга союп атат да, апасыга союп атат да депчи. Өзүмдүн апам өлгөндө мен кавыргам кайышып ыйлап жатсам, аксакалдар эт талашып урушуп атат dedi. Ошондо түшүндүм дейт, эмне үчүн арам экен, эмне үчүн имам мынчалык какшап айтарыны мен ошондо түшүндүм дейт, урматтуу туган. Акыйкатта bir туганыңды, ата энеңди жоготуп, кабыргаң кайышып, мөңгүрөп, жер карап, ыйлап турганыңда, ал жактагылар келип эт талашып атканын көргөн болсоң, күйбөгөн жаның күл болот да, жегениң желим, ичкениң ириң болот да ошондочу. Ошондо дагы түшүнсөң. Болбосо урматтуу туган, ата энеңе мээрим жок болот болбосо азыркыдай. Ну ладно деген бойдан кала бересиң. Анда да кадырга жетпейсиң, урматтуу туган. Мына ошондуктан биз айтып келебиз, урматтуу тугандар, мына ошол мурас илимини эмне кылыңыздар? Кудайга шүгүр, азыр бир адам эмгек кылып чыгарып койду. Арзыбаган акчаңызга алыңыз дагы үйрөнүңүз. Мусулманский магазинда да бар, сатып алган өзүңүз үйрөнө албасаңыз, балаңызга үйрөтүп коюңуз. Алар толугу менен бөлүнсүн, анан соттошпой калат.
Анан бир туугандар урушпай калат. Анан бир туугандар толугу менен не кылып, ынак, биримдик, махабат, тынчтыкта жашап калат. Неге? Курандагы үлүшүн алды, бардыгы ыраазы да. Бардыгы ыраазы, урматтуу тууган. Неге? Ойлогон жерден сага байлык келди да. Келди эми ыраазы. Бирок урматтуу тууган, ушул жерде биз айтып атабыз, эми ихсаныңды кыласыңбы, кыла бергин. Бирок көп жерде кылбайт да. Кылбайт. Неге? Чөнтөгүңө түшкөндө албетте сага азыраак, бир тууганыңа көбүрөөк тийиши мүмкүн. Боптур, сен алсызыраксың, бир тууганың бай жашап атат. Сен карзың кыстап жүрөт эле, ойлобогон жерден акча келип калды, карзымды төлөйүн деп калдың да. Төлөйүн десең айтат, сойду. Жок, сен сое бер. Сенде көп кой, үйүң бар, машинаң бар, сага не жетпей атат. Сенин деле атаң го, сенин баласысың го, сен сой. Мен сояйын деген менен маньяк болбой атпайбы? Макуланда десең, катының келип битте чымчыйт. Аяк төлөбөйсүңбү дегенде эле өлдүң да. Кайтып сразу айнысың да. Неге чөнтөктөн чыгыш мына ушунчалык кыйын, урматтуу тууган? Ал болбогондон кийин, мурас бөлбөгөндөн кийин өзүнчө эле деле ой боло бересиң. Неге? Белиң оораган жок. Бирөөдүн акчасы, урматтуу тууган. Мына ошондуктан, урматтуу туугандар, биз адал дегенде мына ал нерсеге карап коелу. Biz aram degende mınal nersege karap koyuylu. Aram, dağın aytam keçikkenderge, aram nerse bir tamçısı dağı aram, bir filagi dağı aram. Muras en negizgin mana uşul 4 nersege bölünöt, mına uşundan kiyin anan soyu veremi. Kepinige berilet, kömgönge, kabırga, jayga, juğanga birinci uşuğa işletilet, ikinci karız tölönöt, karızı tölönüp bütkönden kiyin anan osiyatı berilet, osiyatı berilgenden kiyin emi kalganı jakın tuğandarga, baldarıga, nevrelerige ata ölgön bolsa anın nege nikesindeki ayalga, ayal ölgön bolsa anın küyösüne bardığına bölüştürüp berilgenden kiyin emi kim kalayt soyu versin. Oşondu dağı men aytam urmаттуу тууган, ошол жетими бар болгон болсо, ошол үйдө жебегин. Жетимдерден эч нерсе кетпейт. Кетпегени менен урматтуу тууган, бул атасы өлдү, жетим болду. Эшикти кармап, эшикте сыртта турат. Сен болсо этти уруп атасың, жетим сени карап турат. Анага эт берип койгуласы, жеди деп. Дагы берди, жебейин деп карап турат алчы. Жетимди тикте туруп, кантип сага аш болот. Кантип сен ошону жеп ала аласың. Адамдык сыфат дагы болуш керек да. Адамдык бир мээрим дагы болуш керек да. Адамдык ырайым дагы болуш керек да, урматтуу тууган. Азыр мына отурган бардыгыбыз алхамда балалуу болдук, жаштарыбыз балалуу болуп анча-мынча болбосо, бардыгыбыз бала деп келет абызда, туурабы? Кырс дегенде, балам не болду дейсиң да. Пайгамбарыбыз айткан, албетте, балалуу болушлук бул адамды бакылдык, сараңдыкка жана коркоктукка себепчи болот деген да. Балалуу болуштан алдың машинаны 120-200 чейин чыгарып айдап бересиң да, туурабы? Газылдаган бойдон бас дейсиң, Азыр балалуу болдуң, айдасың, этият кыл, үйдө балдарым бар. Этият кыл, үйдө күтүп атат дейсиң да. Мурдагыдай эмне болуп калдың? Бас дебей калдың, коркок болуп калдың. Эмне үчүн? Балдарым бар да. Ал эртең кимдин көзүнө карап калат? Ал кимде? Bir tuğanımız Moskvaga bardı, bir ayın içinde ele tez ele geliyordu. Ne oldu? Şonca akça geçirip, kızlarım da öyle turup aldım deydi. Apası onca bermeydi kendi, akça bermeydi bana. Jaz geldi, koşunan balası marajına jebese men balam karap turabı deydi. Oşonu karap, жерге tamgan жүгүрүп барып алып, озуга салып атабы деп, ошону ойлоп келе бердим deydi. Себеби апасы онча-мынчага маражына алып бере бербейт, апасы оларга эч нерсе бербейт дейди. Анан кошунан баласы жеп аткан болсо, менин кызым шону карап эле ыйлап атабы деп эле элестетип алып эле болду, жийиштирип чатып келе бердим. Кудайга шүгүр балдарымдын, кыздарымдын жанындамын деди да. Бардыгыбызда мына ошол бар, урматтуу тууган. Анан балалуу болгондо эле албетте сараңдыкка себеп болосуң, урматтуу тууган. Мурда ар кимге берердиң, балаң болуп калды, эми өзүм балдарымды карайын. Өзүм балдарыма апарайын. Өзүм балдарыма берейин деп калдык да, туурабы? Шунчалык берейин келет экен да, шайтан анан балдарыңды көрсөтөт, кой, майда жок деп бергин келбей калды. Албетте, урматтуу тууган, дагы айтабыз, садака бул эч качан сизди кедей кылбайт, садака эч качан сизди, урматтуу тууган, башка бирөөгө көз каранды кылбайт. Канча бере турган болсоңуз, албетте
Allah Taala'ны eselentip, ekese kılıp beret. En negizgisi hurmat tuğan, bardığız aramdan saqtanaylı. Adal kesip kılaylı. Allah Taala aytılgan sözlerge amal kılışka toluk jardan bersin. İlahi amin. Ya Rabbi aytılgan sözlerge amal kılışka toluk jardan bergin. Ya Allah'ım bütün mu'ansonda da din menetine kabul kılgın. Ya Allah'ım ağrı bir özge Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan faraiz ilimin, muras ilimini alğanga, jana kalganlarga üretkenge, uşul ilimge amal kılganga özün jardan bergin. Ağrı bir özge adal jaşoo, adal ırıskı bergin ya Allah'ım. Surasan beremin degen ubadan var özün bergin. Suraştı bilbe jatkan bolsak Allah özün tarbiya kılgın. Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetik. Assalamu aleykum.